3 буттуу камераларды алып эле салбайлыбы, бул тууралуу бүгүн жогорку кеңеште Бактыбек Марипов билдирип, Ош шаарындагы тыгынды эске алуу менен аталган камераларды алып салууну сунуштады. Мариповдун айтымында кошумча 3 буттуу камералар боюнча кайрылуулар күч алган. Дагы мына элдерден кайрылуулар келип атат. Трехножка камералар боюнча. Мына Ош облусунда, Ош шаарынын ичинде мына камералар иштеп баштады. Бирок андан сырткары кошумча трехножкалар турат шаардын ичиндечи. Шаардын ичи и так эле пробка болуп атат. Ушул трехножкаларды алуу эле салбайлуу. Бүт жеке жактардын камералары экен да. Жеке машиналарда келип туруп эле жолго коюп салып атышат. Аябай көп жалыптар, арыздар келип түшүп атат да. Буга улай эле эл өкүлү Нурбек Сыдыгалиев Ысык көл, Нарын облустарына багыттаган Лебединовкадагы жолду кеңейтүү боюнча сунушун берип, шаар ичинен чыккыча жарандарды тыгын маселеси кыйнаганын белгиледи. Маалыматка ылайык айдоочулар 3 километр жолду 2 саатта араң басып өтүшүүдө. Жанагы Бешкестен бул Лебединовка келиш үчүн жибек жолго 2 сааттан келип атышат. Айерге дагы мына эме куруп коюштур, тиги унанын күнү түнү иштей туручу бул бөлүмүн ачып коюштур да. Ошол элдер кайрылып атышат, ушуну жерге бул кайта бул жолун кеңейтип, бул 2-чи категориядагы жол куруп берүү боюнчачы. Жыйында жол маселесинен тышкары депутаттар тарабынан билим берүү жаатындагы көйгөйлөр көтөрүлдү. Алсак депутат Элдар Абакиров бүгүнкү күндө балдарга билим берүүдө тоскоолдуктардын бири болуп жаткан уюлдук телефон экендигин белгилеп, бардык мамлекеттик мектептер мыйзамды күтүп олтура бербей, телефон боюнча эртелетип реформаны баштаса деген пикирин айтты. Алдыда бүт мугалимдер айтып атат. Бүгүнкү күндө билим берүүгө бергендин эң чоң тоскоолдуктардын бири уюлдук телефон. Көптөгөн күчтүү жеке мектептерде уюлдук телефондорго уруксаат жок мектептенчи. Келгенде текчелерге койдуртат, чыгарда алдыртат да. Биз да мүмкүн мыйзамды күтө бербей, биздин мамлекеттик мектептерде ошол реформаны баштаса. Ошол эле учурда Медербек Алиев ар бир таза суудан жеген адамдарды темир торго камаш керек деген позициясын кошумчалап, мыйзамсыз иш-аракеттер токтобой жатканына токтолду. Алиевдин билдирүүсүнө караганда, Аксы районунда таза суу чыгарууда коррупциялык иштер аныкталган. Бирок мындай жагдай бул бир гана аталган райондо эмес, бүтүндөй Кыргызстанда көнүмүш адатка айланганын кошумчалады. Азыр ушу келишимге келдик, талапты койдук, ката кетирген Ак Жол айыл өкмөтүндөгү таза сууну чыгарууда жеке фирмалар өз чөнтөгүңөрдөн кайра жакшынакай кылып оңдоп койгула. Азырынча сүйлөшүү процесси жүрүп атат, алдын ала макул. Эгерде макул болбой турган болсо, мына ушу трибунадан да айтайын, ушул маселенин акыр аягына чейин тиешелүү укук коргоо органдарга кайрылууга мажбур болобуз. Жана ошол ар бир таза суудан жеген адамдарды темир торго тыгыш керек. Мындан тышкары жыйындын жүрүшүндө депутат Балбак Түлөбаев саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевдин ишин кайрадан сынга алып, Саруу айылындагы санаторийди жергиликтүү тургундарга берүү маселеси 1 жылдан бери каралбай келатканына бушайман болду. Алымкадыр Сабырдинович акыркы убакта жетишпей атабы же кандай болуп атат, биз жакты жакшы карабай атат да. Өткөндө да мына Саруу айылындагы ылдый жактагы санаторийда ошол Минздравдын өзүнүн жерлери бар. Ошол жерлерди айттым эле. 1 жыл болду айтканымчы. Бирок ошону да көңүлгө албай атат да. Ал жерден Саруу айылынын ошол жерде жашаган элдерине берип койсо болот эле да. 1 жылдан бери же эчтеке кылбайт, ошо ойдон турат, биз чечебиз, биз өзүбүзгө алабыз, биз антебиз, минтебиз деген. Алмазбек Акынжан. Азыр ошол тура берет мына, мен сизге айтып коеюн, 2-3 жыл. Бирок аяктагы элдерге жер жетпей атат да. Жогорку кеңеште мындан тышкары депутаттар тарабынан Сулайман тоодогу туристтерди тейлөө сапатынын төмөндүгү жана миграцияда жүргөн жарандарды өлкөгө ишке чыгарууда бирдиктүү бир маалымат аянтчасын түзүү сунуш айтылды. Айтурган Жапаркулова, Эрлан Кыдырбеков, Ньюс ТВ.